Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага. Мен айтайын деген маселем, мына азыркы күндө Бишкек шаарында, Ош шаарында жана калай берсе кичи шаарларда дагы курулуш иштери жакшы жүрүп жатат да. Бул курулушту бизнеске айландырып алдык. Бирок курулуш курулган жакшы. Ошо курулуш сапаты кандай болуп атат? Кандай курулуштук материалдардан курулуп атат? Фасадтары кандай кабыл алынып атат? Өрт коопсуздугуну туура келеби? Ушулардын баардыгын карашыбыз керек азыр бүгүнкү күндөчү, кеч болуп кала электе. Андан тышкары мына Бишкек шаарында, Ош шаарында ген пландар. Ошол ген пландар боюнча курулуп атабы? Себеби дегенде мына азыр көрүп атабыз Бишкекте кайсы жерде эле бош жер басып эле ошол жерге барып, ушул көп кабаттуу үйлөрдү куруп атат, офистерди салып атат, соода борборлорун куруп атат. Ошол ген планга туура келип атабы? Ошол ген планда көрсөтүлгөн жерлерге курулуп атабы? Ушулардын баардыгын карап чыгышыбыз керек деген ойду айткым келип атат да. Анан архитекторлор дагы могу фасадына уруксат бергенде ушу фасадтарына көңүл бурса. Себеби дегенде көп кабаттуу үйлөр түшүп атат бүгүнкү күндөчү. 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин эле анын кайра ошол жаңы имарат экенин көрүнбөй калып атат да. Себеби дегенде ошол фасад кылганда дагы фасадтарын туура эмес берип, курулгандан кийин 2-3 жылдан кийин чаң басып, же суулар куюлуп, ушу сырткы келбети өзгөрүп кетип баратат да имараттардынчы. Ошондуктан мына бизде өзүбүздө сары таш чыгат. Буну орусча ракушник деп коет экен. Ушул азыр бүгүнкү күндө Россияга, Казакстанга, калай берсе мына Өзбекстанга, коңшулаш Өзбекстанга көп Кыргызстандан ташылып чыгып кетип баратат да. Биз дагы ушул сары ташты колдонуп, мисалга, ушул имараттарга колдонуп кура турган болсок, имараттардын сапаты дагы, көрүнүшү дагы жакшы болот эле деген ойду айткым келет. Ошондуктан, урматтуу төрага, ушул тийиштүү комитетке тапшырма берип, протокол тапшырма. Ушул маселелерди ушул тийиштүү комитетте карап чыксак деген ойду айткым келип атат. Себеби көптөгөн эски биздеги иштеген архитекторлор бар, эксперттер бар. Бүгүнкү күндө ошол курулуп аткан имараттар жакшы курулбай жатат, сапасыз болуп атат деген сөздөр көп болуп атат да. Ошондуктан протокол тапшырма берип койсо.